Саламатсыздарбы, Ободо Лондон BBC студиясында Акчолпон Койчиева эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Афганистан үчүн согуш. Кабулда Ислам мамлекети тобунун дагы талиптердин дагы согушкерлери отурган абактан атайын баяндама. Согуш аз келгенсип аяздуу шартта аман калган Сара Сириядан качып келатып апасы менен эжесинен айрылган. BBC анын атасы менен маектешти. Кинотеатрга уктаганы барат белеңиз. Көп сыйлыктардын ээси болгон таиланддык режиссер көрүүчүлөр уктасын деп кино тарткан. Соңку эле бир нече күндө Афган башкаласы Кабулда 3 чоң чабуул жасалып, 120дан ашуун киши каза тапты. Экөөнү Талибан кыймылы, бирин Ислам мамлекети аттуу топ уюштурган. Ислам мамлекети тобу Сирия менен Ирактан сүрүлгөн сайын анын Афганистандагы таасири өсүп баратат. Секундер Кермани бул топтун абакта отурган өкүлү менен жолукту. Афган абагында отурган бул киши бир учурда өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топтун атынан киши өлтүрчү. Мен кармаштарга катышып киши өлтүрчүмүн. Биз кишилерди бомбалардын үстүнө отургузуп жардырчубуз. Биз менен сүйлөшкөн бул согушкер экстремисттик топтун көпчүлүк мүчөлөрүндөй эле мурда талиптердин катарында болгон. Ал жазалоодон коркуп жүзүн жашырууну суранды. Биз аны коопсуздук кызматынын көзүнчө маекке тарттык. Өкмөттүн мүчөсү кечирим сураса, талиптер аны кечирет. Ал эми ИИМ тобу дароо эле өлтүрөт. ИИМ тобу талиптерди эмес, өздөрүн накта мусулманбыз деп эсептейт. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ Афганистанда аз эле аймакты кармап турат. Бирок соңку бир нече жылда алар башкалаа Кабул шаарында 14 ири чабуулду жасашты. Талиптерге караганда кыйла көп. Ислам мамлекети тобу Кабулда азчылыкты түзгөн шиит мусулмандарын бута кылып келди. Өткөн жылдын декабрь айында шииттер борборунда алар 40 адамдын өмүрүн алды. Соңку 2 аптанын ичинде талиптер менен Ислам мамлекети тобу Кабулда бир нече чабуулдарды жасашты. Аталган 2 топ бири-бири менен да кармашкан учурлары болду. Расмийлердин айтымында 2 топ ортосунда айырмачылыктар бар. Бирок Кабулду кордоого келгенде алардын мүдөөсү бир чыгат. Алардын максаты тургундарды өкмөткө каршы тукуруу, элди өкмөткө каршы чыгарып, өкмөт урап калуусун, өлкөдө башалмандык орношун каалашат. Бирок Ислам мамлекети тобунун мурдагы мүчөсү болгон бул киши талиптерге салыштырмалуу Ислам мамлекети тобу алда канча ашынган маанайда дейт. Алар талиптердин колунан келбеген нерсени биз кылабыз. Бүтүн Афганистанды өз колубузга алабыз деп айтышат. Ислам мамлекети тобу жардырган борбордун сыртында каза болгондордун бут кийимдери үйүлүп турат. Кезектеги чабуул Ислам мамлекети тобу же талиптер тараптан болобу? Айтоор шаардын түйшүктөрү дале бүт элек. Сириянын түндүгүнөн келген кабарларда айтылгандай, Идлиб аймагында Сирия армиясынын аба чабуулдары улантылды. Айрым булактар чабуулда уулуу газ колдонулду деп болжоодо. Тургундар менен медиктер тиг учактар учуп өткөндө абада жагымсыз жыт пайда болгонун билдиришкен. Идлибте орусиялык учактардын чабуулдары дагы күчөтүлдү. Кечээ алардын бири атып түшүрүлгөн. 2 апта мурун 16 сириялык, алардын арасында бир нече жаш бала тоо аркылуу Сириядан Ливанга өтүп баратып каза болушту. Алар миңдеген кишилер өтүп жүргөн жол менен баратышкан, бирок жолдо кардуу бороонго кабылышкан. Аман калган Сара аттуу кыз менен кабарчыбыз жолугуп келди. Бул кичинекей Сара. Ал 3 жашта. Анын бетин сууга алып кеткен. Аткезчилер Сараны катуу бороон чапкында тоодо таштап коюшкан. Сара жакындары менен Сириядагы согуштан качып келе жаткан. Ал чек арада атасына жолукмак. Аткезчиге мылтык такап, аны кайра алып келдигин үчүн гана Сара аман калган. Бирок Саранын чоң энеси, апасы жана сиңдиси баары тоонун сугунда тоңуп каза болушту. Ливандагы бейтапканада Саранын атасы анын жанынан чыкпай көз салууда. Мен эми Саранын атасы да апасы да болуп берем. Бул оор окуяны унутууга болгон жардамымды кылам. Бул жашоодо кызымдан кымбат эч нерсем калбай калды. Ал күнү чек арадан өтүү аракетинде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Куткаруучулар өмүрүндө мындай үрөө учурган нерсени көрүшкөн эмес. Бирок кичине болсо да жакшы жаңылык бар. 1-2 күндөн кийин биз Сараны атасы менен көрүп келдик. Саранын бетине операция жасалган. Анын тамакка табити ачылды. Дарыгерлердин айтымында операция жакшы өттү. Дарыгер Сара жакшы сакайып келе жатканын жана анын бетиндеги тырыктар ал чоңойгуча жок болуп кетерин айтты. Башынан өткөргөн окуяларга карабай,
Сара жылмаюуга аракет кылып жатты. BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түштүк Африканын бийликтеги партиясынын жетекчи өкүлдөрү чукул жыйынга чогулуп, президент Якоб Зуманын келечегин талкуулоду. Зума кызматтан кетүү талабына баш ийбей жатат. Ал коррупцияга байланыштуу айыпталган. Декабрь айында Африка улуттук конгресси Зуманын ордуна Сирил Рамафозаны партия лидери кылып дайындаган. Келерки жаңылыкта чартылдаган сүрөттөр бар, айрым адамдар абайлашы керек. Соңку 60 жылда биринчи жолу Түркиянын президенти Рим папасы менен жолугуу үчүн Ватиканга келди. Режеп Тайып Эрдоган менен Франсис Сирия, исламофобия жана террорчулукка каршы күрөш тууралуу баарлашат. 1915 жылдагы армян геноцидин Франсис ачык тааныганына каршы болсо дагы, түрк президенти АКШнын Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп тааныганы боюнча Рим папасы менен бирдей көз карашта. Азербайжан президенти Ислам Ильхам Алиев 11 апрелде мөөнөтүнөн 6 ай эрте президенттик шайлоо өтөт деп жарыялады. Азырынча анын өзүнөн башка талапкерлер жок. Адам укугун коргогон активисттер Азербайжанда оппозициячыл ишкерлер камалып, кыйноого алынганын айтып келишет. Режиссер уруксаат берсе, анын тасмасын көрүүгө барып уктаганга кандай карайсыздар? Уйку кинотеатр деген мейманкана көркөм инсталляция деп саналат. Таиланддык режиссер Апичатпон Вирасатеккул кишилерди кинотеатрга келип атай керебетте уктаганга чакырат. Ал эми экранда уйку соо ортосундагы образдарга жакын кадрлар күнү түнү чыгып турат. Бул кинотеатр сизди тасма жүрүп жатканда уктоого чакырат жана түнөп кетишиңизди каалайт. Бул Sleep Cinema Hotel атыккан мейманкананы Palme d'Or кино сыйлыгына ээ болгон режиссер Апичатпон Вирасатеккул ачкан. Бул жерде баардык искусство, жада калса уйкуну искусствого айлантык. Бирок кинотеатрда биз уйкунун маанисин белгилеп жатабыз. Көзүңдү жумуп, буту колуңду чоюп салуу кандай сонун? Ал эми экрандагы тасма болсо, кардарлардын ойго же уктап жатканына карабай, түнү бою ойной берет. Мен үйдө болобу, кинотеатрда болобу, кино көрүп жатып ар дайым уктап калам. Ошондуктан менимче эң сонун кинотеатр ушул жерде. Мен кардарлардын башкача, адаттан тыш тажрыйба алуусуна умтулам. Бул уйку мейманканасы атайын эл аралык Роттердам кинофестивалына карата уюштурулган. Мындай мейманканаларды дүйнө жүзү бою ачуу талкууланууда. Меймандар кандай укташты сурайлы. Абдан жакшы уктадым. Демейде чоочун жерде уктай албайм, бирок бул жолу уйкум канды. Көрүп жаткан кино жөнүндө түш көрдүм. Анткени ойгонуп кино көрүп кайра уктап кетип аттым. Абдан кызыктуу түн болду. Эми спорт жаңылыктарын футболдон баштабасак болбойт. Ливерпулдун тренери Юрген Клоп Тоттенхамдын чабуулчусу пенальти киргизип, тараптар 2-2 менен тең чыкканына абдан ачуусу келди. Мо Сала кошумча убакта гол киргизгенде Ливерпуль уттук деп ойлогон. Бирок Кейн гол киргизип, эсеп теңелип калган эле. Филадельфиялык бүркүттөр жаңы англиялык патриоттор командасын утуп Америка улуттук лигасын биринчи жолу утуп алды. Миннеаполисте өткөн таймашты 41-33 эсебинде команданын жеңишке жеткенин Филадельфияда көрөрмандары катуу белгилешти. Жаңылыктардын соңунда космостук жаңылыкты көрө кетели. НАСАнын Марска жөнөткөн Curiosity аттуу аппараты планетадан жерге сүрөттөрдү салууда. Бул сүрөттөр Марстын Вера Рубин кыркасы деген аймагынан алынган. Анда аралыктан дөңсөлөрдү көрүүгө болот. Роботтор планетага 2012 жылы конгондон бери аны изилдешүүдө. НАСА бул сүрөттөрдү көк фильтр аркылуу өткөргөнү үчүн анын кызыл чаңынан башка дагы нерселерди көрүүгө болот. Көргөндөн көрө элегибиз көбүрөөк берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.